ушул желектин баркыны көтөрүү максатында, желекке болгон мамилени жаңы муунга өткөрүү максатында көптөн көп эңсеген, максат койгон, кыялданган желек туу саюу, желек көтөрүү максаты бар болчу. Эмнеге желек? Себебинде бир коом, бир улут, бир мамлекет эч бир улутка бөлүнбөй, эч бир башка багытка бөлүнбөй, бир гана желектин туунун астында бириге билет экен. Бир гана туунун астында биримдикке жете билет экен деген максатта. Кыргызстандын керемети болгон Ысык көлдүн босогосуна ушу желек тигүү иш-чараларга да себепкер болдук да. Желек тигүү менен, туу көтөрүү менен мен бир кыргыз атуулдук парызымдан кутулдум десем жаңылышпайм. Антым ошончо элдин көбүлүгү менен бул желекти 7 тубанга, 7 облуска кыргыз эли көрчү, Кыргызстанга келген туристтер көрчү бир желек орнотулган. Ошол сөзүбүздүн изин суутпай эле Ош жергесине, Оштун кире беришине да ошо 40 метрлик бийиктикте желек тигүү планыбыз бар. Буюрса бул желек тигүү планын октябрь айынын аягына, ноябрь айларга жакшы иш-чарага күбө болобуз деген үмүттөмүн. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу Кыргызстан жарандары, эгемендүүлүгүбүздүн 25 жылдык майрам менен чын ыкластан сиздерди куттуктайм. Мен ойлойм, бул эгемендүүлүккө жетүү көп пешене тердетти. Бул бир тарых. Бул эгемендүүлүк Кыргыздын тарыхындагы эң маанилүү, эң маңыздуу майрамдардын бири. Келечекке дагы кеминде дегенде ушундай бир документ. Келечекке дагы эгемендүүлүктүн эң алдыңкы деңгээлинде сактай билип, коргой билип, дайым бар болуу менен бирге дүйнөдөгү эң жакшылыктарды каалап кетем.